Жылдардын таасири кандай иштейт дегенчи. 9 планета, 9 планетанын таасирине жараша эле иш болот да. Ал кандай тиет? Мисалы, биринчи жыл күн бул тегиз мээрим төгөт, тегиз өмүр берет. Бардык жандыктарга, жаныбарга өмүр берет, жашоо берет да. Бирок күндүн экинчи тарабынан, экинчи жагын ала турган болсок, күйгүзүп жиберет. Керек болсо атомду пайда кылат, оттон утту чыгарат, жардырат. Биз билдик да жылдын энергиясын. Эгер сен жаңы иш баштап, бир жаңы алектенүү, жаңылануу менен кылбасаң да, сен көкүрөгүңдө күйүү башталат. Өзүң күйгүзүп баштайсың, өзүң жеп баштайсың. Ушундай нерселер бар. Күнүн планетасы жаңылануу, жаңы энергия сага мүмкүнчүлүк берип атат. Пожалуйста депчи. Анткени мен 9-жылы же 8-жылы баштап алдым, ал жабылып калды. Ал завершающий жыл болчу, же токтотушум керек эле. Мен туура эмес баштап алдым. Бирок жыл мага бирди берип атат. Бирди баштайсың. Бирди баштадың, экиге өттүң. Эки бул карым-катнашты карайт, мамилени карайт. Бардык нерсе мамиледен турат. Бизнес кыласыңбы? Акчаны кармайсыңбы? Адам менен мамиле курасың? Бардык нерсе мамиледен турат. Кудайга кандай мамиле кыласың, жаратылышка кандай мамиле кыласың, адамга кандай мамиле кыласың? Ал мамиледен. Бардык нерсе мамиле. Жыл ушуга иштейт. Карым-катнашты бекемдейсиң. Ынтымакты бекемдейсиң, көп адамдар менен мамиле түзөсүң, баарлашың, дипломатия деп коет, сүйлөшүү, карым-катнаш жүрөт. Үчүнчү жыл ийгиликке көп жетет талдоо аркылуу, анализ деп отуруп. Мисалы, биринчи жылы бир неме деп коелу, магазин ачты деп коелу. Экинчи жылы ал көп агенттер менен, фирмалар менен иште, мамиле курду. Үчүнчү жылы ал ошо биринчи, экинчи жылы баштаган ишин үчүнчү жылы анализдейт. Канчалык деңгээлде мен могу фирма менен иштеше алам? Канчалык деңгээлде могу 15 фирма мага керек? Же булардын кереги жок, мен сыртка чыгышым керекпи? Деп анализ талдайт, жыйынтыктайт, иреттейт жанагына анализ. Анан ошондо жыл өзү энергия берип турат, мээсин иштетүүчү талоого мүмкүнчүлүк берип турат. Үчүнчү жылы ошентип анализдеп, балким ал дагы чоңураак көбөйүшү мүмкүн да. Анализде да билди 15 мен жакшы иштетим, дагы 15ти кошоюн деди да. Деп дагы чоңойтtu. Ишмерлигин 3 талдоо. Бардык нерсе 1, 2, 3төн турат. Жана пирамидада эле 3 бурчтукта эле 1, 2, 3. Түшүнүү, анализдөө, анан стратегия коюу. Ушундан башталат. Бардык башаты ушул жактан. Бардык нерсенин багыты, башаты бар. Мына жана булак дегенде эң суунун же көчтүн башы тээ жакта турат го. Ошо жерден башталат, а бардык нерсе ошо 3төн башталат. 1, 2, 3. Ушундан аларганан биз ары кетебиз. Ушулардын жыйынтыгын, ийгилигин биз келаткан тиги 9 жылдыктан мынтип көрөбүз да. 4-чү жылда дагы максат коет чоң. Анткени 3 сагат аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берди да. Анализ дегениң үчүн, талдоо жүргүзгөнүң үчүн, мындай жанагы сар эсеп салган үчүн берди да. Ийгилик берди. 4-чү жылы бул мындай жыл. Ойго сыйгыз, мындай бир сыйкыры бар болгондой жылда, мындай сен айтканың дегениң ишке ашкан. Позитивде болсоңчу, мындай ойго сыйгыз окуялар болот да, болбойт деген нерсе болуп кетет. Ушундай да, ошон үчүн биз 4-чү жылы көп максаттарды коебуз. Өтө көп максат коебуз. Бирок ойго сыйгыз. Момундай болот деп эле. Аны коркпойбуз да, мен ага ишене албайм, менин күчүм жетпейт деп айтпайбыз. Жөн эле жаза беребиз максаттарды. Тим эле 100дөн жазабыз. Ал кандай ишке ашат? Ал мүмкүнбү деген суроону бияка койбошубуз керек. Бизге аны кереги жок. Аң сезимге берсең, ал акылга салат да, акылың чечип коет, болбойт депчи. Андай эмес. Аны биз жаратканга тапшырабыз да. Жараткан өзү билет. Кантип чечилет экен. Жыл ошого иштейт. 4 мистика. Ойго сыйгыз, мындай ушундай жыл. Анан 5-чи жылда эмне кылабыз? 5-чи жылда да көп иштерди жасайбыз. Бул да коммуникация, тил иштейт, анан көбөйтүүчү энергияга иштеген жылда, энергиясы ушуга. Күрөшкө кетпейбиз. Тирешүүгө кетпейбиз. 5-чи жылдачы. 5-чи жыл ушуга иштейт. Көбөйтүүчү энергия. Сен эмне жасасаң 6-чы сага ал жагы эселеп келе турган жылда 5. Көп нерселер ачыкка чыгат. Көп билбестиктер ачыкка чыгат. Көптөн бери катып жүргөн сырларың сыртка чыгат. Жыл ушундай иштейт. Аябай сонун жыл. 5-чи жыл, 4-чү жыл эле сонун жакшы жылдар. Анан 6-чы жыл бул кут берекеси төгүлгөн ырыскылуу жакшы жыл. Сүйүү мерими бар, ыраазычылыгы бар. 6-чы жылы биз мындай кылабыз да, таңдан турдуңбу ыраазычылык айтасың.
деге эле койчу, эмнеге гана болбосун. Сууга, тамга, отурган отургучуңа, өзүңө, баардыгына, адамзатка, жан жаныбарларга баардыгына ыраазычылыгыңды айта бересиң. Бир гана ыраазычылык ушунчалык неме кылат. Ага эчтеке техниканын кереги жок. Техника благодарность эле кыла бересиң, кыргызча айтканда ыраазычылык. 6-жыл ушундай болдубу? Анан 7-жыл. 7-жыл руханий өсүү. Трансформация кылат. Трансформация мисалы сен бир кадамга же болбосо бир жашка өсүш үчүн сенде бияка кризис болуш керек. Эмнеге, эмне үчүн деген. Ал эмне деген суроолор болуш керек да. Ошентип адам өсөт. Руханий өсүм бул жан дүйнөнү. Ата тээңди, жет атаңды таануу. Мисалы өзү кыргызча ала турган болсоңчу, ата тээңди, жет атаңды кыргыз таануу, нарктуулугуңду билүү. Биз аны мындай айтып келгенде, мындай билесиң кыргыз экенин, бирок чын эле кыргыз экенин билбейсиң деле да. Чындыгында ушундай да. А бул ошону таанууга берет. Ошол сени мындай өстүрөт. Кадимкидей. Ошону биз мындай кабыл алабыз да, кризис трансформация деп атпайбы? Акылыңда же болбосо, аң сезимиңде же болбосо жанагы түпкүрүңдөгү туюмуңачы ушул сезим келе берет өзүнчө эле мындай. Мээң чукулдап иштеп эле бир өзүңдү кайрапаңды таппай калган учур болот да, баары эле жакшы болот беле былтыр. 6-жылдачы, бирок азыр 7 дегенде эле эчтеке болгон жок. Мага бир нерсенин таасири жок, бирок мээме эле хочет бир неме. Дагы бир өсүүнү каалап атат, же бир нерсени билгиси келет, руханий өсүү. А мындай айтканда ыйман, же болбосо адеп аклак. Биз көпчүлүк учурда мисалы бизнес кыласың бир нерсе кылганда биз унутуп калабыз да. Көп учурда биз адеп аклапты мага керек боло учурганда мен аны жылдыра турам, биякты укпай калам. Мага азыр керек, эмоцияга алдырып эле, акылымдын чечимине макул болуп эле иш кыла берем. Бирок ал дагы туура эмес да. Адеп аклабың, ыйманыңа да карашың керек да. Ар жакта эмнени айтып атат депчи. Туюмуң сага жол бербей жатат, могу болбойт дейт да, бирок мен пайда көрөйүн деп өзүм ишимди кылып атам. Ошону бул 7-жыл берет. 7-жыл ушуга берет да. 7-ни биз ушундай жыл жаңырганда эле биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштей башташыбыз керек. Ал кантип жанагы дисциплинага келүү. Дисциплина дегенде биз ойлойт экенбиз да, мен ага убактым жок да депчи. Мен баса албайм, тура албайм, суу иче албайм дегенде бир немелерди айта беребиз. Дүйнөдө улуу даанышмандарды карап турсакчы, алар деген артыкчылык сапаттарына жана өзүнүн кемчилик сапаттары көрүнбөй калган. Эмне үчүн дегенде ал анын артыкчылыгын бергенде арттырган, билинбей калган. Алар кантип келди? Анын максаттары болчу, моуну жасайм деген. Ал ошого кирип кетти, энергия каяка иштеп атат, жакшыга иштеп атат, көтөрүлүп жана жылдын энергиялары кошумча болуп турганда алып чыгып атпайбы? Болбосо баарыбыз эле баягы сыйкырдуу таяк кармап алган эмеспиз. Анан биз мынтип ойлой беребиз да, тигил эле гений 1 эле 2 3 адамды ойлоп койсо, андай эмес, ар бир адамда ошондой. 7-жыл бизге мындай неме берет да. Өзгөрүүгө аябай жакшы түрткү берет. Акылга эмес, аң сезимге эмес, түпкү сезимиңди, туюмуңду жана инстинкттарга ары жактан, кандан канга келип аткан ДНК деп кетебиз, ген деп кетип атпайбыз. Ошол жактагы нерселерди алып чыкканга аябай сонун мүмкүнчүлүк берет. Ал кантип? Жанагы жөө басуу, чуркоо, сууга сүзүү, баняга баруу, жана 5 убак намаз окуу, мындай өзүң менен өзүң болуп бир 15 мүнөттүк көнүгүүлөр, жанагы йога, медитация, визуализация, бүгүнкү күндө агаруу, тунуу деп атпайбы? Бүт 7-жылы аябай сонун мүмкүнчүлүк берет. Сен ошолорду жасасаң, бияка мындай бир мындай эле неме керет да, жана сааттын жебесин бурагандай шылчок түшө баштайт. Биз ага чейин мына материалдык менен келаттык да, муну жасадым, а 7-жылы ушул нерсе. Биз ушуну кабыл ала албай эле мынтесе кризис болуп, анан кийин трансформация болуп деп такыр ылдыйга кетип калып атпайлыбы? А эгер ушуларды сен жасай турган болсоң, ар ким өзүнүн дараметине же болбосо жана жөндөмүнө жараша жасайт. Баары эле намаз окуй албайт да, баары эле йога жасай албайт. Неме убактысына карайт, мунусуна карайт, энергияларына карашат. 1-ден 9-га чейинки сандардагы бөлүнөт, ким ошону жасай алат. Мисалы 4-төр жасай алат, 7-лер жасай алат. Булар ушу менен жашайт. Буларда турган нерсе да. Ааламдаш, аалам сырлары менен булар билет. Бар да. А мисалы 3-төрдө жок. Апам айткан, атам айткан, мектепте ошону үйрөткөн, Кыргызстандын закону только момундай. А момундай жомокторунду жылдырып кой. Ушундай да, чектелген. 7-жыл ушуга берет. 7-ни биз түшүндүк, эмне кылышыбыз керек экен. Суу бойлоп басуу, жанагындай өзүң менен өзүң болуу, өзүңө убакыт берүү, 1/2 саат, 1 саат. Только өзүң, балким тынчтыкта отурасың, балким сен ырдайсың, балким сууда сүзөсүң. Жан дүйнөң кайсыга туура келсе, сага жаккан нерсени ушуну жасайсың. Бул дагы жанагы көнүгүүлөргө кирет.
өзүң менен иштөөдө көнүгүүлөргө келет. 8-жылы билим алабыз, жаңы бир нерсени үйрөнөбүз. Бул сага өмүр бою сенин жашооңдо калат. Мисалы, бир рецептти үйрөнсөң ошол. Же болбосо бир билимди алсаң, мурда кийин билбей жүргөн бир билимди алсаң, ал да сага өмүр бою сенин кызматыңда болот. Анан 8-жылы биз иштейбиз. Быйыл 8-жыл болду да, биз иштедик. Көбүбүз иштедик, билим алдык, жөн эле бекер окууларды бердик, курстарды бердик, консультацияларды бердик. Биз иштедик. Эмне үчүн дегенде, өткөн 7 жылдыкта бирөөнүн балким мен 1 сом бербей калдым. Же бирөөгө мен айттым, мен сенин могу ишиңди минтип берем, жасабай калдым. Баягы милдетин алдым, сүйлөп койдум, бирок иш жүзүндө жасаган жокмун. Ошо жылдары кармический 8-жыл. Ушул жылдары сен кайра ошо дегениңди кылбай койгонуңа жооп берген жыл болду да. 8-жыл ушуга иштеди. Эгер сиз иштеп аткан болсоңуз, тынбайсыз, жылдын башынан бери иштеп, антпешим керек, минтпешим керек, ичпешим керек, чекпешим керек, дайыны жок эс ала бербешим керек, 3 күн мага жетиштүү деп ушундай чектөөлөрдү коюп сиз иш аракет кылдыңызбы, жылга салсаңыз сизге мындай жыйынтыктар келди. Материалдык кылган эткениңдин алдың, акысын алдың деген да. Материалдык жакшы пайдалар түштү да. Ошентип анан 9-жылда жаңы эле айтып өттүк. Ден соолуктан баштайбыз, күрөшпөйбүз, согушпайбыз, урушпайбыз, талашпайбыз, дүйнөдөгү согуштарга көңүл бурбайбыз, анча-мынча кырсыктарга көңүл бурбайбыз, өзүбүз менен өзүбүз алек болобуз. Жаңы иш баштабайбыз, баштаган иштерибизди бүтүрөбүз, жыйынтыктайбыз. Анан келген мүмкүнчүлүктөр келип атат да, бул болот, ал болот, кийинки жылга мындай деген пландар болот атпайбы? Ошолорго сары эсеп салып, ошол убакка даярданабыз. Ошого сиз ден соолугуңуз туруштук бере алабы, алың жетеби, ошону көтөрүп кете аласыңбы деген жыл, 9-жыл. Аябай кызыктуу суроо пайда болуп кетти да. Ар бир адамдын өзүнүн цифрасы бар, Ар бириники бар. Цифрасы бар, өзүнүн миссиясы бар. Миссиясы бар. Ар бир ушул жараткан жыл ар бир цифрага ар кандай таасир берет да. Ар кандай. Атайын суроо берейин деп ойлогон эмесмин да. Азыр сиздин айткандарыңыздан мен ушуга келдим да. Туптура. Демек, жараткан жыл ар бир цифрага ар башка таасир берип атса, демек ар бир цифрада кичине эртең мен жараткан жыл мага эмне плюс берип атат, эмне минус берип атканын билгиси келеби дейм да. Туптура. Анткени мындай да. Бул биз айттык, дүйнө жүзү боюнча 9-жыл депчи. Бирок ал кишинин жеке жылы дагы бар. Анан өзүнүн энергиясы дагы бар да. Мисалы менин жеке жылым 6 болсо, келаткан жыл 7-жыл. Жеке жылды кантип эсептейт? Жеке жыл ал дагы кошулат да, мындай. Быйылкы сиздин туулган күнүңүз бул дагы Суцайдын эмесинде бар, мисалында бар, формулада муну бар мынтип чыгарасың, математика так илим, сандар так, сандар алдабайт. Аны да кошосуз. Бул жерде кадимки эле математика иштейт. Ошон үчүн мында антип кеттиңер, минтип кеттиңер, көз ачыктык эчтеке жок. Бул көз боюмочулук деген алдын ала билип коюп, анан Кудайга минтип жок. Сактансаң сактаймын дейт. Кыргызда санчы сынчы бар. Табиятынан эле тарыхка кара, каякты гана караба, бул нерсе бар да. Эми Суцай деген бул цифра деген бул баягы көз ачыктык эмес. Жок. Бул деген Көрөгөчтүк эмес дегенди айтып атасыз да, э? Ооба, андай эмес. Көпчүлүк ошону жаңылап экен да. Бул эмне сен көз ачык болуп атасыңбы? Сен Кудайдын алдында күнөөгө батып атасыңбы? Деген суроолор болот да. Ошондон айтып кетти, анан наржа улантабыз. Анткени бул жерде бир точка кое албасакчы, кээбилер түшүнбөйт экен да. Эмне сен көз ачыксыңбы? Бул Кудайдын гана иши, мен эчтеме кылбай эле койсом деле Кудай өзү чечип коет деген болуп атпайбы? Туптура. Сандар алдабайт. Математика илими бул так илим. Так илим бул көрсөтүлгөн, Пифагорду деле билебиз. Сандарды деле беребиз. Бүгүн эле биз ойлоп атабыз, цифровая психология же болбосо цифрага бүгүн келдик деп, баарын бүгүн кнопочный нерсеге өткөрдүк деп ойлоп атасыз. Жок, андай эмес. Жер, аалам, адамзат пайда болгондо эле цифра деле бар болчу. Ал убакта балким жазбаса да, кийин барып кылым басып келип, анан кийин жазууларга өтпөсө, ай санак, жыл санак, тоголдорго коюп, мезгилдерди, жылдын тогол мезгилдерди карап туруп кыргыздар керек болсо, бул илим биздин колго тие элек кезде эле, же болбосо жана психологдор колго алган чакта эле бул илимди колдонуп келген. Ушул кишилер бизде да көп адамдар өтүп кетти окшойт да, биз ушул кишилерден алып калышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө Дастан Сарыгулов агайдын жакшы календари бар. Ушул кишиге барып үйрөнүп алып кала турган бул сабак биз үчүн.
бул жаңылык эмес. Бул сүт сайды бүгүнкү күндө Жанат Кожомжаров бүгүн алып келип эле баягы элге ачык чыгарып койгону. Бирок ал киши алып келип койгону деле эми бул Кудайдын себебинен болуш керек. Анткени бүт акыйкат илимдер бүгүнкү күндө ачыкка чыгып атат. Эмне гана илимдер, жашыруун сырлар ачыкка чыгып атат. Акыйкат бул ак деп турат. Ак деген сөз кыргызда акка баш ийиптер, ак, бул ак, бүт акка келет. Бул акыйкат илим, сан бар илим ак. Анан эч кандай нерсеге келбейт деп айтсам, азыр биз мисалы бир нерсе укканда бул кулак, бул эт. Баарыбыз биринчи укканда дене угат, эт угат. Андан кийин биз калчайбыз акылга салып. Акыл пайданы түшүнбөйт. Ар бирибиз акылманбыз. Баарыбыз билгенибиз бар, билбегенибиз бар. Бияка салып, ошого өзүмдүн жеке көз карашыма жараша чече берем мен. Бирок чындык биякта экенин аны аңдап билиш керек, ага убакыт керек да. Биз антпайбыз. Билген билимиме таянам, акылыма калчайм. Мондай андай болбойт, бул ширк. Ушинтип жаап коем да. Аны мен монт ишендирип, монт келе деп айтпайм. Анткени мен көз боемочу эмесмин да. Мен уккула дегендейчи. Андай эмес. Мен дагы ушундай эле сандык илимди чын эле кандай экен? Чын эле ушу сандын 7 катмары бар бекен? Бул кандайча ачылып берет экен? Мунун түбү кайда деген нерселер кызыктыр. Мен да ошонун үстүндө жүрөм да, 2 жылдан бери казып жүрөм да. Анткени сан дегенде биз санга келип такалбашыбыз керек, жоксо сүт сайга келип сайылып калбашыбыз керек. Эмне үчүн ушул кабар мага келип атат? Бул информация эмне үчүн мага келди дешибиз керек биринчи. Адам өзүн таанууда, өзүн изилдеп атканда мен киммин деп. Могу сөздү мен эмнеге жасап атам? Же болбосо могу ишти мен эмнеге жасап турам деп суроо бергенде гана анын өзүнө туура жууп келет экен да. Биз антпей туруп эле мынтип берет экенбиз алдыга. Туура эмес да. Бул илимде ушуну аябай жакшы берет өзүн таанууга. Өзүн таанууда биз кандай кылып атабыз? Жаныңдагы же болбосо өзүңдү тааныш үчүн эң оңой жолу жанагы сандардын энергиясына коюп, сандар болсо планетанын таасирине таасир этет экенин билдик. Аалам, планета, жылдыз, ай, күн, жер бар экен. Бул шексиз да. Анткени биз көрүп турабыз го, билбеген адам жок го, билет го баары. Көзү көрбөсө да туят да, билет. Түн кирди, күн чыкты дегендейчи. Баардык нерсе ушунда турат да, энергияда. Жөн эмес, бүт аалам сырлары ушул жерде да.